Аллах деп соғыш керек болған жүрегіміз азырға келіп Аллах емес эле акча деп соғып қалғаны ешкімізге деле сыр емес. Мындай учурда адилеттүүлүк өрттөнүп, чындык чыркырап бара берет экен. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Менин атым Асамидин Мухитдинов. Мен бүгүн көрсөтүүчү чындык Араван районунан башталмакчы. Анткени мен ушул Араван районунун могул оң жагында турган Гүлбаар айылынын уулу болом. Жакында эле биздин Араванда бир кызыктуу жагдай пайда боло түштү. Ага себеп жанакы жеке блогер болуп иштеп жүргөн, буга чейин Азаттыкта да иштечү, кабарчы болуп, ошол инибиздин биздин Араванга келип, чыга элек сууга сайран курган, же болбосо салтанат курган Араван деген темада чыгарган көрсөтүүсү себеп болду десем туура болот. Ал инибиздин аты Ыдырыс Исаков. Мен ал Ыдырыс Исаков инибизди буга чейин ар бир көрсөткөн көрсөтүүлөрүн көрүп, аны иштен аябай баалап, ага тен берип жүрчү элем, бирок ошол биз өз көзүбүз менен көрүп турган чындыкты такыр бир карама каршы өңүттөгү маанисин бизге чагылдырганын көрүп туруп, мен ал инибизге бүгүн эмне деп баа бергенге менин акылым, менин түшүнүгүм жетпей калды. Мына ушул нерселерге айдындык киритүү максатында ал көрсөтүүдө көрсөтүлгөн жанакы Айланаров айыл өкмөтүнүн башчысы өзү ким, же болбосо ал киши эмне иштерди жасаган, же эмне иштерди жасабай койгон, анан же болбосо ошондо айтылган фирма деп атаган жанакы Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси эмне болгон ишкана, ал Араванга кандай тиешеси бар, андан башка дагы толтура нерселер. Эң негизгиси ошол Ыдырыс Исаков эмне үчүн ошол маалыматты ошондойчо өңүттө көрсөтүүгө аракет кылды. Ага эмне себеп болушу мүмкүн? Ал билбестиктен, түшүнбөстүктөн, жанакы терең изилдеп, иликтебегендиктен ошентип билбей чыгарып алдыбы, же анда кандайдыр башка бир мотив болдубу? Мына ушул нерселерге тактоо киргизүү максатында мен бул көрсөтүүнү тартып баштадым. Албетте ал кимдики туура, кимдики туура эмес деген бааны мен бере албайм, аны сиздер гана бере аласыздар. Андыктан мен көрсөтүүнүн акырына чейин бирге болуп, ошол мен жүргүзгөн иликтөөнү өз көзүңүздөр менен көрүп, анан кимдики туурадагы, кимдики туура эмес экенине өзүңүздөр калыс баа бересиздер деген үмүттөмүн. Бул айтылуу Аравандын курмасы. Жалпы биз турган жер болсо, өлкөбүздүн желегин дүйнөгө желбиретип, бийик көтөрүп, кече Олимпиада оюндарынан күмүш медаль алып келген Акжол Махмудовдун айылы, Чегебат айыл өкмөтүнөн. Бул жерге келгенибиздин себеби, бул жерде Ас-Сафа фонду 2017 жылы номер 17 Көчүбаев орто мектебине жаңы башталгыч класстар окуучу корпус салып берген. Бир эле имарат өзү эле курулуп берилбестен, анын ичиндеги эмеректер, стол, стул, парта, доска жана башка сапаттуу билим алуу үчүн керек болуучу бардык шаймандар, бардык окуу куралдары ошол борбор тарабынан каржыланган. Андан сырткары бул Чегебат айылында мечиттерди курууда жана башка калкты таза суу менен камсыз кылууда дагы бир канча долбоорлор ишке ашырылган. Анын баарына биз азыр барып жетишпейт окшойбуз. Анткени алдыда башка айылдарда дагы бир канча ири долбоорлор бар. Ошолорго баруу үчүн биз булардын баарына токтолуп турбайбыз, бирок алдыбыздан чыккан мындай ыңгайлуу болгон жерлердеги дагы бир экөөнү сиздерге көрсөтөбүз деген ниеттемин. Мен айткан Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан курулган мечиттердин бири ушул. Албетте бул көлөмү жагынан аябай көлөмдүү чоң долбоор эмес, бирок ушул жерге келип баягы ибадатын, амалдарын аткаруучу жамааттын санын эске алганда аларга жетиштүү эле деп ойлойм. Мындан ири дагы аябай чоң, көзгө урунган, көзгө көрүнгөн долбоорлорду дагы ишке ашырган. Мисалга алсак, ошол эле жанакы Өзгөн районундагы Куршаб айылында салынган чоң мечитти дагы ушул Ас-Сафа борбору салып берген. Андан башка дагы өтө чоң ири иштери бар. Мен айтайын дегеним, баягы көлөмүнө карап эмес, анын керектигине карап баа берсек деген ойдомун. Биз Чегебаттан азыр Нурабад айылына келдик, Нурабад айыл өкмөтүнө. Себеби ушул жерде дагы өзүңүздөр көрүп тургандай Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси калкты
таза суу менен камсыз кылуу боюнча бул жерде дагы бир чоң долбоорду ишке ашырган экен 2019-жылда. Азыр ошол жерди көргөнгө болуп турабыз. Бул жерде ушул калкты таза суу менен камсыздоо боюнча атайын кызмат түзүлүп, ошол кызматтын жетекчилиги, ошол топтун мүчөлөрү бизди тосуп алышты. Азыр ушул кызматтын өкүлдөрүнүн өзүнөн кеп алып, бул кандай болгон долбоор силерге кененирээк маалымат берүүгө аракет кылсак. Bu drenaj kolxoz ubagында kurulgan болчу. Анан кийин колхоз тарайгандан кийин таштанды болуп калып кетти. Биз ошону 2019-жылы Астафа коомдук борборуна бирикмесине проект жазып, ушу элге таза суу менен камсыз кылыш боюнча проект жазып биз утуп алдык. 1 миллион 100 миң тегенде акча каражаты керек болду. Сомма. Ооба, сомма. Ошону ошо Астафа биримдик коом тарабынан бизге каржы бергенден кийин биз мына ушу скважинаны Oşta geologi bazanın okulları menен сүйлөштүрүп, ошолар менен тазалоо иштерин жүргүздүрдүк. Анан кийин суу чыгарыш боюнча бардык керектүү нерселерди алып беришти. Мына башняны орнотуп, элге суу чыгарыш боюнча чоң жардамын беришти. Азыркы күндө мына 2019-жылы 2-октябрдан баштап бүгүнгө чейин мына ушу суу элге таза суу менен камсыз кылып атат. Бунун тегерегинде биздин Нурабад айыл өкмөтүнүн кайрга чалымдыгынын 65-70% азыр мына ушу дренаж аркылуу, мына скважина аркылуу таза суу менен камсыз болуп атат азыр учурда. Бул суу насосу оңдук болуп, 65 куба саатыга суу тартат. Чыгат. 60 куб суу хайдайт. Башынабыз 30 тонналык. Şu ertalab 3 saat, keç 3 saat su beramiz elge. Elge su berganda su bar su elimizga su yeterli bo'ladi. Bu suv chiqib shu 1100 xo'jalik, shu 2,5 ming naslida shunday suv ichadi. 4 ko'chaga bo'linadi, 4 ko'chadan bo'linib chiqadi. Hozir suv o'shunda qancha metr terenglikdan chiqadi? 86 metr chuqurlikda bu skvajinaning chuqurligi qazilgan. Ondan astonligi 6 metr bo'lib 80 metr suvdan suv tortadi. 80 metr chuqurlikdan suv tortadi. 80 metr chuqurlikdan. Biz da ichib ko'rdik, damni yaxshi, toza suv ekan. Biz Aravanda shu toza suv doim dami nima bo'ladi-ku? Eng damli suv. Damli ekanda, yaxshi. Hem bayağı. Hozir chinida bir uyingizga 10 metr 15 metr shlanga olib qarchi qiyin-da. To'ra. Ana shunday bir fond, shunday fondni birikma kelib shunday el uchun shunday yaxshi ishlarni qildirdi. Sizlardan dag'i qandaydir bir nima materiallik chiqim talab qilindimi yo jon o'zlarilar qildi? Biz haligi elda jumush nimasini nima qildik? Bu proyekt bo'yicha shu Pozil Salaxondagi bosh bo'lib shu proyektni yozishdi 2019-yil. Shu Astafa fonduk shu ko'mdik birikmasi shu qo'lda berdi. Arablardan el razı, ming marta rahmat. Shu o'tgandan keyin ham proyektni qo'llash kerak-da. Bu proyekt bitta material bilan bo'lib, uni jumushi kerak. Bu yoq bu ariq egri bo'lib, bu tegreklar daraxt bilan to'silib, bu yoq jama bo'lib yotgan yer edi. Shu Salaxon akam bosh bo'lib, shu yoqdan odamlarni elda uyushtirib kelamiz. Bir ko'chani bir kun qilib. Shu yoqda tegizlab, daraxtlarni kesib, shu yoqda tegizlab, u tegrek to'simalarni qildik. Haligi mol qo'y kirib ketish kerak emas, boshqa kirish kerak emas. Bu yerda tok bor, elektr bor, suv bor degandek, o'shanday ishlarni jumushlarni el qildi. Munoradagi sayz malda qurilgan bilan bu Yo'q. Yo'q, bu yerda yo'q. Жаңы dolbormay qo'y. Bu yerda munora yo'q ele. Bu yerdan premiya haydaydigan shu skvajinadan premiya shu sentrga borib haydaydilar. Biroq u kuchi yetmay bu nima to'lib qolgan skvajina edi. Bu shu skvajinadan shu geolog partiya kelib, shu bir juma 10 kun ichida tozaladi. Tozalab bergandan keyin suv yaxshinaqa chiqib, shu haydab, o'shanda janaligi nasos olmasin, jengillik bo'lsin, qulay shart bo'lsin deb turib, boshlab qo'ydik. Boshlab. Elga napor bilan ketsin, hali chiqmagan yerga jetsin. Bu yerda hozir 4 ko'chaga, cho'ng ko'chaga, andan kichik ko'chalarga bo'linib ketadi. O'shalarga jetmay qolmasin, chiqsin, bosim bo'lsin deb turib shuni qo'ydik. Hozir ham shuni men Nurobod ayilina derlik bardığına elga suv jetdimi yo dag'i jetelek jaqlardagi bormi? Bor. Bir 60-65%dan bitdik. Dag'i жаңы ko'chalar, жаңы chek berganmiz uy. Uy bo'lariga hali shu yoqdan tortib borgan, biroq unday haliga to'liq jeterlik emas. Dag'i bitta dolbor yozdik, emas shu topshirib keldi, Xudo bersa shu yana Alloh qo'lda qo'ysa yaqin kunda butat. Bu Qaqirpulton aylina. Qaqirpulton aylina bu murdagi fermechi bor ele. U yerda 213 xo'jalik bor.
213 xo'jalik, 760 ta odam bor ekan. Biroq suvsiz, suv yo'q. Mashina skvajina bor, ferma vaqtida o 92-yil jabrilib ketgan ekan. O'shol dag'i shuni yurg'izib, ishga tushirib, shuni suv chiqarib beraman degan so'z bo'ldi. Shunga proyekt yozdik. 920 ming so'mlik so'mga bo'ldi, topshirib keldik. Endi Xudo berib, Alloh qo'ldasa, shu arablar qo'lda bersa, u yer ham xuddi shunday dag'i ishlab suv chiqadi. Qayraqa charag'aylining jetishmay qolgan yerlarini dag'i suv tartamiz. U liniya tartsak bo'ldi, shu skvajda jetadi. Mo'shinasi, biroq liniyasi yo'q. Burilgan yerlar uni chechaymiz. Salahın aka, sizga bir so'rovmen qayrilgim keldi. Siz bu yerda ertamadan kelib, meni jag'ib, nasosni yandırib, ana tushdan keyin dag'i kelib yandırib, qarab, ko'zimildib, agar nima to'lib ketsa, azaytib, bu yoqda yetishgan ochib, shunday kuni tuni shuni men alay egensam necha etdim. Qo'y bersa shunday. Endi siz boyaqa qanday bo'ldi shu va siz ishlayapsiz bu yerda. Sizni oyligingiz qanday bo'ldi? Qanday chechilyapti? Siz hozir shular bo'yicha odamlardan so'rab bo'ladi-da, bu qanday bo'ldi? Abdan to'g'ri so'rov berdingiz. Men o'zim munisipallik xizmatda 24 yil ishlagan odamman-da. Hozir bu yerga pensiyaga chiqib, hozir даже только shu dehqonchilik bilan alik bo'lyapman hozir. Men yer ulishim mana shu jonimdagi men yer ulishim bo'ladi. Men xolasam yer ulishimga kunda bir joy, ikki joy kelamda. Menga ыңгайлуу tarafim mana shu. O'shandukdan men ham yerimga yaqin bo'lganim uchun, ham elga bir yoshligimdan qalis xizmat qilgan odam qatoriga savobchilik ishlab ketayotam. Biroq o'sha tarafidan 2019-yilga menga 2000 so'mdan aqcha berishgan, ishlagan oylarimgacha. 2021-yilga bizga o'sha eldan to'plangan aqchani hisobidan yashaganimizga baylanishdi. Bizga hozirgacha oylik bo'yicha to'liq olib olganimiz yo'q. Sebebi eldan cho'qitish kerak bo'lyapti. Agar endi Xudo bersa mashgullarda cho'qitib qolsak, o'shaning hisobidan oyligimiz chiqib qolgan degan o'ydamiz. Biroq bugungi kelgan cho'qildan aqchalarning ko'prog'ini bizda mana liniyalarimiz sayz vaqtidan qolgan eski liniyaga bo'lganiga baylanishdi. Ko'proq remontga ketib qolyapti-da. Ko'p joylarimiz o'sha eskirib, durpalar yorilgan, o'shalarda remont jasasang bir kun to'xtab qoladigan bo'lsa, elda o'zi ko'rib turib, kecha kun isgan vaqtlarda elda любой путем bilan qamsiz qilish kerak bo'lyapti-da. O'shanga baylanishdi biz ko'proq o'shani hozir remontga qarshilab qo'yib. Demak, sizlarga mamlakatdek qaznadan hech qanday oylik boshqa yo'q. Yo'q, mamlakatdan hech qanday xizmat el o'zi oy sayin to'lab, eldan cho'g'ilgan aqchani hisobidan biz ishlaymiz. Hozir rashodniyda so'pi o'zi eldan aqcha cho'g'iltab, aqcha cho'g'ilgan aqchani nalogga, so'sfondga, shu remont ishlarini keyin qolganimiz oylikka. Bu kishi как matarial santexnik bo'lib turib 2000 so'm, endi hozir 21-yildan 3000 so'm qilib nima qildik. Bizniki 3000 so'mdan 3,5 so'm bo'ldi. Biroq bu 2021-yil emgak haqi olaylik biz. Emet to'plasak. Mamlakatlik byudjetdan oylik olganmen, biroq mamlakatga nalog to'laymiz. So'sfond, nalog, realty nalog продаж bardig'ini oy sayin to'liq отчетini ham dag'i, aqchasini dag'i to'lab turamiz. Sababi mamlakatdan qarz olsa kerak. Mamlakatnikini birinchi bitirish kerak. Ishlaringizlarga egilib tushunib, mamlakat o'z o'rniga salim qo'shib, elingizga xizmat qilib turasiz. Sizlar Alloh razı olsun sizlarga. Çok rahmat intervyu uchun. Mana shu boshlanishni istiqbolimizni ham Al-Safo birinchi fondi qilib berdi. Bundan tashqari bir 50 dan oshib har bir mahallalarga suv yetmagan joylarga vodoprovod imkoniyati yo'q, nimalar tayyorlanmagan joylarga Tepao'ron ayol hukumatiga, Nurobod ayol hukumatiga общий bo'lib bir 50 dan oshib shunaqa kichkina suv chiqadigan hozir suv ichishga umniy nasos qo'yib joy qilib berdik ko'chalarga. Suv qilib berdik. Chiqayotgan suvning o'zining nasosi bor. O'zining nasosi bor. Yerning ostidan 15 metrdan boshlab 8 metrgacha chiqadigan suv bor. Yerlarda har xil nimasiga qarab turib. Shunday qilib berdik. Shuni kranini o'chirsangiz ummiy nasos, motor. Shimgan degan motor qo'yamiz. Suv o'chadi. Otsangiz motor ishlaydi, o'tsangiz o'chadi. Har bir shu imkoniyati yo'q, nimalar yetmagan joylarga ko'p joyga qilib berdik. O'sha 50 dan oshiq nasos, 50 dan oshiq suvni dag'i Al-Safo qilgan. Al-Safo qilib beryapti. Bizni bu Nurobod ayol hukumatida bu yerda masalan Langar qishlog'ini bir tepagi mahallasiga masjid solib berdi. Bir yaxshi bir 100 kvadratlik chiroyli masjid qilib berdi. Juda bir mana odamlar xursand, qancha namozxonlar kirib namoz o'qiyapti. Bunga bu qator hozir
Qo'qirpulton uchastkasida to'ris xo'jaligi yangi tom joy berilgan joyga, yangi uchastkaga bir 200 dan oshib 300 cha xo'jalik ko'chib chiqqan. Suv yo'q, hatto agrotun sug'argan suv yo'q bu yerda. Shu odamlar bochkada suv olib kelib tashladi, hozir shu yerda proyekt qilib berdik. Rahmat ularga olishib, shuni qilib beryapti. Shu Jalol hoji aka boshchiligida shu narsani bor iltimos qilyapmiz. Mana qancha bir boquvchi yo'llarni internetga olyapti, mana shu Bizayildan internet maktabiga. Yana qancha boquvchi yo'q yoki borib o'qishda imkoniyati yo'q bolalarga пособие to'layapti Alsafa fondi. Juda ko'p ishlar qilib beryapti bizga. Rahmat, mana shu Tepovan Nurovat mana shu nimadan juda foydalanyapmiz. Tepovoy aylanma ko'mitiga ham 3 ta 4 ta masjid qilib berdi pastda. 4 ta masjid bo'ldi. Alsafa qilib berdi. Chertik uchastkasiga qilib berdi. Ayollar o'qiydigan madrasa qilib berdi Tepovoydan. Yapchanda mana yerda bitta masjid solib berdi. Yangi yo'lga solyapti hozir. Bunday nimalar to'g'risida juda ko'p elga, juda ko'p ham juda ko'p yaxshi foydasi tegyapti. Mana bitta surat bo'lyapti aka. Jalol aka Alanarf oila hukumatining hukumat boshchisi. Sizlar Nurovat oila hukumati, hozir To'yqo'rg'onga qildingiz. Biz To'yqo'rg'onga jetalakmiz, biroq mana Chegovat, Kermat oila hukumatida men o'zim Kermat oila hukumatidan bo'laman Gulbardan. O'shol yerlarda nega butun bunday aravanliklar shunday ishlarni o'sha Jalol hoji aka qilmoqda Alanarf. Endi bunaqa odamlar kamdan kam bo'ladi. Bu odamlar shunaqa patriot odamlar juda kam bo'ladi. Shu odamni yana ancha-munchasaligi qanday yo'lda deb chiqaryapti. Bir elga haqiqiy ishlayotgan rayon bo'yicha men bu odamda hech qanday bir aloqasi yo'q haligi. Nima desa bo'ladi? Haqiqiy patriot odam. Rahmat shu odamga, hech kam bo'lmasin. Qancha qiylangan odamlar men o'zim guvoh bo'ldim, borib boquvchisi yo'q, jaqir oilalar borib, manaqa bo'lyapman, bansiga u bu desa, oxirgi obed qiladigan pulini ham beradi men deb ko'rdim shu narsani. Berib imkoniyati boricha yordam berar ekan. Shunaqa odam ekan. Endi u yog'ini endi Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Rozichilik qilar ekanda, shu bunaqa odamlar kam, bunaqa odamlar qo'llash kerak. Bu odamlar qo'llash kerak. Buni haligi hech qanday nima yeri yo'q. Kelsa libo odamga ko'rsatishimiz mumkin qilgan ishlarini. Rahmat, shunaqa odamlar ko'paysa biz Qirg'iziston davlatimiz o'rniga ketadi, xudo xolasa. Bu yer Aravan rayoni qo'riqxonasi. Bu yerga kelgan sabab bo'lsa, mana oldimizдағы imorat. Бұл имарат болса, райондық төрет үйі, же болса, райондық қорықхананың төрет бөлімі болып, өткен жылда құрып бүткөрілді. Азыр уже көчүп чыгып иштешип атат бул жерде. Ушуну көрсөткүм келген. Неге көрсөткүм келет? Азыр мындай имаратты салыштын өзү оңой эмес, билесиздер. Мамлекетибиз бир аз аксап не кылып атканда аябай шарттуу болуп турган, заманбап мындай төрөткананы ошол безейип аткан, чөчүлүп аткан Асафа коомдук фонду жалпы бул жерде жазылып турат. Былтыр 2020-жылдын акырында бүтүрүп иштөөгө берди. Бул жөн эле заманбап жакшы сапаттуу материалдардан эле курулуп жассыздарбы? Биз мына ичин кичине тартып алайлычы, э? Сонстан. Bunun özgöçölüğü men aytım geldi, mактангым келгени. Бул жерде даже лифти бар. Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, азыр кайсыл төрөтканада же башка жерде мондай лифттер бар. 2 кабаттуу имарат, бирок ошол 2-кабатка дагы ооруларды жанакы койкасы менен кошо алып чыгыш үчүн лифттер менен ушундай заманбап кылып, жакшыраак кылып ар бир нерсесин салып берген. Саламатсыздарбы? Бул Асафа коом боюнча келдик деп айттыңыздар. Ошон үчүн мен өзүм bir интервью берейин деген чечимге келдим. Себеби акыркы кезде Асафа коом боюнча Араванда да эми. Араванда өтө жакшы эмес сөздөрдү окуп жатам. Муну жерде муну жумуш кылыптыр. Анан бүткөндөн кийин таза бүтпөптүр, кемчиликтер бар деп. Аны өзүңүз көрүп атасыз. Бизде 2019-жылы ошол Асафа коомуна карылганбыз. Асафа коомуна кайрылышкан себебибиз бизде ошол төрөт бөлүмүбүз бар болчу, 89-жылы курулган имарат. Анан бизде Алянаров айыл өкмөтүнүн жетекчиси Нурбаев
Жалалдын. Ажекеге кайрылып, ушундай маселе бар эле десе, туз кабыл алып, Куветский фондко Астафага кайрылып, эксперттер келген, ушу жайда көрүп кеткен, эчтеке жок болчу. Бу жерде территория бардыгыны өздөрү келип, проекттерди чиздиришип, сметаны кылдырышып, май 2019 жылы башталган. Анан коронавирус инфекция болуп кетти, пандемия болуп кетти. Ошон үчүн аз маз чозулуп калды, план боюнча бүтөт экен. Ноябрь 2020 жылы бүттү. Элге тапшырылды. Бүт баары жабдуулар менен, медициналык жабдуулар менен тапшырып, ушул жерде ошол Астафа коомунун өкүлдөрү, анан шейх өзү катышып, ушул жерде бизи саамдык сактоо министрлик жактан, биз Оштон, мамлекеттик өкүлчүлүк жактан, бизи акимчилик жактан келип, ушул жерде ачылыш болгон. Бир жылда бизде 3000ге жараша төрөт болот. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, төрөттө шарттар аябай жакшы. Ар бир палатада 3дөн 2ден аялдарыбыз жатат. Ар бир палатага ысык суу, соок суу киритилген, санузелдар бар, душевой бар. Бардыгы ушул заманбап талаптарга туура келет да. Жалпы сметалык суммасы где-то 70 миллионга өлчөмдө болгон, ичинде оборудованиялар бар. Оборудованиялар в пределах 20-30 миллионов, 20-30 миллион сомго. Бу жерде операционный блокта, бунун ичиндеги реанимация палатасында, бөбөктөр палатасында, бардыгы төрөт бөлүмдө, төрөт залдарда бардыгы оборудованиемен камсыз болгон. Азыр аялдарыбыз сапаттуу медициналык жардам алып атат азыркы учурда. Чоң рахмат. Мен жанакы сөзүңүзгө кыстырма кылып кетким келип атат. Сиз азыр бизди тааныштырганда Астафа фонду тараптан келдик дегениңерге деп атасыз. Туура эмес жүрүп калышы мүмкүн азыр биздин көрүүчүлөр. Биз Астафа фонду тараптан эмес, биз адилеттүүлүк тараптан келдик десек туура болот. Себеби бизде мен дагы өзүм мына Гүлбар айылынын тургунумун. Ушул аран жаран ушул жакшы иштерди, мындай эл үчүн, жер үчүн кылынып аткан жакшы иштерди кимдир бирөөлөр кандайдыр жаман жагына чыгаргысы келген, өткөн туура эмес ошол сиз айткан маалыматтар тараганын көрүп, мен дагы чыдабай ошол адилеттүүлүктү, чыныгы маалыматты элге жеткиришке аракет кылып жүргөн кезим да. Анан ушунча сөз болуп калды эми. Мындай калыстык үчүн ушул жерде иштеп аткан жетекчи врач катары айтып кетсеңиз агай. Ошол келген оборудованиялар, могул курулуштун сапаты сиздин оюңузча ошол өзү коюлган талаптарына жооп береби? Сапаттуубу? Же баягы адамдар күмөн санагандай кичине баягы жеп кеткен же башка учурлар барбы? Ушуга ачык жооп берип койсоңуз. Жеп кеткен учурларды мен билбейм. Но сапат боюнча айта турган болсом, азыркы заманга санитар эпидемиолог чарага келе турган бөлүм болду. Бу жерде вентиляциясы бар. Централизованный вентиляционный люктар бар. Каба алмашып турат. Бардыгы ушул энелерди медициналык жардамы сапаттуу болуш жакка көңүл бурулган да. Мониторинг болуп турган, постоянно мониторинг болуп турат. То есть Астафа коомундан кандай кемчиликтер бар? Кемчиликтер болсо буну биз жөө беребиз. Биз бир жерден кемчилик көрүп билип калсак, биз чалсак жетип келет. Кемчиликтерди ажеке өзү баш болуп келет. Нурбаев Жалалжан ажеке өзү баш болуп, кайсы жерде кемчилик болду экен, давайте балдар ушул нерсе болбосун, кемчиликтер аз болду. Иш мезгилинде кемчилик чыгат экен, бул кемчиликтерди сразу жоюшка аракет кылышты. Азыр жакшы иштеп атат. Сизге чоң рахмат. Адилеттүү, калыс айтып берген сөзүңүз. Мейли, айта турган нерсени айтыш керек да. А то разные эти. Ну, Астафа коому, например, айыл өкмөттөр менен биргеликте иштейт. Астафа коом кыла турган иш бар. Материалдар менен обеспечить этет, башка нерсе менен. Но айыл өкмөтү кыла турган иштер бар. Айыл өкмөтү
кылбаса Ас-Сафа кылып берсе жакта ham сапаты начар болуп калат. Себеби эки жактан тең колдоо болуш керек да. Ас-Сафа какой-то bir частный жардам бергенден кийин экинчи бөлөгүнө ошо айлык өкмөттү жардам бериш керек да. Туура айтат. Пландарыбыз бар эле Ас-Сафа менен дальше иштеткени. Мен ушул офисиге Бишкекке барып келдим. Муну жерге шашылыч түрдө бөлүм курабыз дегенбиз. Мен заявка берип койгондум эле. Ол кандай бөлүм болот? Бул тез жардам оорулар келгенде тез түрдө жардам бере турган бөлүм да. Отделение экстренной медицинской помощи деп коет. Азыр ушу турат да. Турат. Алдыга жылбей. Ошондой нерселерден туура баа берсе, мен ойлойм жогорку жактарда ушу Ас-Сафа комуям жардам берет эле да. Акырында элибиз кечирип коюңуз, сөзүңүздү бөлүп. Бирөө бизге жакшылык кылып атса, албетте биз үчүн кылбайт, Алла ыраазычылыгы үчүн кылат. Бирок ошону жергиликтүү эл түшүнбөй, баалай албай, анан тигинде эл нааразычылык билдирип атса, жакшылыкка, баягы жамандык катары болуп атса, анан ошо адамдар, олар деле пендеден бизге окшоп. Жакшылык кылгысы келбей калган учурлар деле болот да, туурабы? Мен дагы ошентип өзүмчө ойлоп, бул азыр мына иликтөөрүн жүргүзүп атам да өз алдымча. Анан өзүнчө Бишкекте ошол офисте Ибрагим деген бир өкүлү бар. Директору деп коет, башчысы деп коет. Кыргызстанда бөлүм башчысы. Кыргызстанда. Ошонго өзүнчө ыраазычылыгын билдирип коймокчумун. Себеби дайым эле офиске барсак, жакшы тосуп алып, проблемаларды укуп, мүмкүнчүлүк болсо жардам берип жатат. Ас-Сафа борбору ишке ашырган эң ири долбоорлордун бири ушул Пактабат айылындагы Акчыйыр балдардын жатак мектеби. Бул жерде социалдык жакта мүмкүнчүлүгү чектелген, башкача айтканда ата-энесинен же болбосо алардын биринен ажырап калган балдар үчүн салынган атайын мектеп. 150 окуучу ушул жердин өзүндө жашап, ушул жердин өзүндө татыктуу билим алышууда. Аларга мыкты сапаттагы билимди берүү үчүн атайы жогорку даражалуу мугалимдердин жамааты ишке тартылган. Андан сырткары бир нече кишиден турган коопсуздук кызматкерлери, анан дагы ашпозчулар. Анткени бул мектептин эки ашканасы болуп, бири ички тамак аш жасап берүүчү ашкана болсо, экинчиси атайын имараттагы пекарный цех. Бул пекарный цехте иштеген ашпозчулар окуучулар үчүн жаңы таттууларды, шириндиктерди жасап берип турушат экен. Андан дагы өзгөчө белгилей кетчү нерсе, мектептин өзүнүн жеке дарыгери болуп, дарыгер дайыма ушул жердин өзүндө окуучулардын ден соолугун көзөмөлдөп турат. Эми ушул эмгекчил жамааттын, мугалимдер жамаатынын, жада калса окуучулардын өзүнүн жеп ичкен тамак ашы, кийген кийим кечеси, окуу куралдары, жазган дептер, ручкаларынан тартып бүт баарын мектептин өзүнүн жеке фонду каржылайт экен. Ата-энелерден 1 сом дагы жардам акча албайт экен. Ал мектептин жеке фонду кайсы булактардын эсебинен толукталып турат деген суроого болсо, көрсөтүүбүздүн алдында сөзсүз жооп беребиз. Демек, ага чейин бизден алыстабай туруңуздар. Швейный цех каякта? Анан ошол. Мына турганбы? Ал айыл өкмөттүкү дешип атат го ал дагы. Бул имарат азыр жанагы арабтардын бул дагы арабтардык экен. Арабтардын Ас-Сафа деген фонду куруп берген имарат экен. Бул жерде ошол Араван айыл өкмөт, Араван айыл районундагы ошол Алянаров айыл өкмөтүндөгү элди жанагы иш менен камсыз кылуу максатында ачылган имиш. Бир фирманыкы деп айтып атат. Ал фирма кимдики экенин айтпайдыр. Ыдырыс Исаковдун көрсөтүүсүндө жанакы айыл өкмөтү өзү үчүн салып алган тигүүчү цех же болбосо Ас-Сафа борбору же болбосо Ас-Сафа фирмасы салып алган тигүүчү фабрика деп аталган имаратка биз дагы келдик.
Чынында эле бул жер тигүүчү фабрика болуп салынып жатыптыр. Курулушу дээрлик бүткөнү менен азыр баягы фабрика болуп иштеш үчүн керектелүүчү оборудованиялар, жабдуулардын келүүсү күтүлүүдө экен. Бул жер боюнча тагыраак маалымат айта кетсем, бул жер Ас-Сафага дагы айыл өкмөт башчысы Жалалдин Нурбаевга дагы тийиштүү эмес экен. Бул жер Алшая Ко аттуу жоопкерчилиги чектелген коомго же болбосо фирмага таандык жеке менчик болуп эсептелинет экен. Бирок бул деле кайрымдуулук максатында салынган ишкана болуп, бул жерде биринчиден ушул жергиликтүү эл 300дөн ашык жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болсо, өкмөткө ушул жердин иши жүрүүсүнөн түшкөн акчадан салык төлөнүп, калган таза кирешеси жанагы биз жогоруда көрсөткөн Акчыйыр балдардын жатак мектебине, интернат мектепке түздөн түз которулуучу ишкана экен бул. Демек бул жерден Алшая Ко дагы, Ас-Сафа дагы, айыл өкмөтү дагы 1 сом дагы акча калбайт экен дагы. Бул жерден түшкөн акчанын бардыгы жанагы интернат мектепке которулат экен. Ас-Сафа борбору медициналык мекемелерди курууда дагы бир канча долбоорлорду ишке ашырган. Алардын бири азыр сиздер көрүп турган Пактабат айылындагы ФАП. Мунун имаратынын курулушу дагы, анын ичиндеги эмеректери, медициналык жабдуулары жана башка ушул жердеги чыгымдардын бардыгы Ас-Сафа борбору тарабынан каржыланган. Эми бул сиздер көрүп жаткан имарат болсо Ача айылына салынган ФАПтын имараты. Бул имараттын курулушу дагы, анын ичиндеги эмеректер, медициналык жабдуулар дагы Пактабат айылындагы ФАП сыяктуу эле бүт бардыгы Ас-Сафа борбору тарабынан каржыланган. Эми сиздер көрүп жаткан бул чоң имарат болсо, Кермето айыл өкмөтүнө салынган чакан оорукана деп айтсак туура болот. Анткени мунун ичинде бир эле фельдшердик, акушердик, медициналык кызматтар эле көрсөтүлбөстөн, бул жерде бир канча кошумча палаталар болуп, мунун ичинде жатып дарыланууга дагы өзүнчө бир өзгөчө шарт түзүлгөн. Ушу ГСВ 8-дин жетекчиси болгон, клинический руководитель Парпиева Нилюфар Райымна. Бул имарат бизге өткөн жылы 2020 жылы бүтүп тапшырылды май айында. Ошо 3 миллион акчанын тегерегинде бүттү. Бул имараттын основной спонсору арабский фондтан, благотворительный фонд Ас-Сафа дегенден бүттү. Ошо фондтан бүтүп 13 комнат турат. Өткөн жылы ошо тапшырылды бизге. 13 комнаты бар, бөлмөсү. 13 бөлмө бар. Сиз ушул Жаңарабан айылынын калкты таза суу менен камсыз кылуу кызматынын башчысы экенсиз. Сиз көрдүңүзбү, көрбөдүңүз билбейм, жанагы Ыдырыс Исаков деген инебиз келип, ушул мени көрсөтүп, мына стерналарды көрсөтүп, бул лента кыркышыптыр бул жерде, ишке түштү, элди суу менен камсыз кылып атат деп, арабтардын акчасын алып, арабтарды ошентип алдап кетирип, чынында элге суу жетпей атыптыр деген маалыматты берди да, элге ушундай маалымат таратты. Мен болсо ошол маалымат канчалык баягы чын төгүнүн билейин деп, канчалык деңгээлде туура маалымат жетти элге. Бул чындап эле ошондой. Арабтардын акчасын алып, ишти бүтүрбөй туруп эле иш бүттү деп лентаны кыркып туруп алдаган долбоор болдубу же чындап эле бул суу чыгабы бул жерден, бул иштейби же болбосо ошол Ас-Сафа фонду канчалык бул долбоорду эми эл маалымат туура жетиш керек да элге. Канчалык каергече Ас-Сафа фонду кылыш керек эле, кайсы бөлүгүн может жергиликтүү баягы өкмөт, айыл өкмөт кылыш керек эле, ошол нерселер жөнүндө бир аз кененирээк маалымат берсеңиз. Биринчиден жерге башталганда
Gelintаш сайдын boyundan başlaganбыз. Ал жерде 1 километрге жақын жерге шланга, насос, кабель жаткызып берди. Линия, жаңы линия, зым 1 километрге ошо зымдарын алмаштырып, үчечиктерин алмаштырып, трансформатордагы кеткен камчылдыктарды, турбаларды коюп сууну чыгарып берген. Буну ким астафа кылды ошондо? Астафа кылып атат. 15 бар ошол жерлерди көрүп келсек болобу? Азыр көрсөк, барсак боло берет азыр. Куда кааласа. Азыр онда барып келели, ал жерди көрсөткөндөн кийин. Ушул жерди көрсөткөн, ал келипти дөмгө токтотуп, ал жердеги эски 69-жылы курулган ёмкость бар. İştebeyt. Аны буну ошо 20-жылы 2020-жылы айыл өкмөттүн башчысы Жалал Ажы баштап тендерге онагандан кийин өзүбүздүн ушу акчаны алып жаңаранга суу чыгарып берейин деп аракет кылып ошо жерге чейин Келинташтан жерге чейин жаңы линия тартып чыгарып берди. Азыр иштейт бул. Элге сууну берет. Себеби ал лента кырыкты, башка нерселерди бүт мынерге чейин өзү айыл өкмөт кимеле Жалал алып келип жерге чейин акы барма, бочкеге чейин. Милдети. Асафа фондунун алып келиши. Буягына, мынадан буягына элге жардам кылып отурган айыл өкмөттүн милдети эмес бул өзү. Өзү осо соопунун милдети өзү. Айыл өкмөттүн милдети эмес бул. Бизге жардам берип атат айыл өкмөт. Бар жоктон, шлангадан, светтен, акчадан бүт айыл өкмөтү балансын алып, азыр бизге жардам берип ушу бочкеге чейин сууну азыр күлчат десең любой время кечеси күндө чыга берет элге. Бул бочке 25 тоннадан 50 тонна элге бере турган. Saatine sekundasını 20'dan aydaydı da kısıp koygandan keyin bunu pramo aydasan 1 saat ele tügöp kalat. Sebebi bu yerde zagluşkası var. Azazdan bersen oşo 10 yela uy bu yerde hazır. Aslında bu yerge hazır proyekti gelip atat 45 mi 47 uy çöp bir yerge. Oşoga aparam dep Jalal Ajı hareket kılıp hazır. Dağı şılanga alıp tendirden uttuk. Onu kuda kalasa uşo 3-4 gün içinde bu nerge koyulat 110'luk çoğun turbadan hazır, alandan hazır şerge ulayız. Kuda kalasa uşo onu uyga merge düşüp atat, çek berilip atat, oşoga hareket kılıp kuda kalasa Jalal Ajı hareket kılgan oşodan. Hazır koyaturuңuz men ушул жерде мына суроону толуктап кетели сөздү. Азыр 10 эле үй бар. 10 эле үй бар. Бул долбоордон суу иче турган. Бул 10 эле үй бар. Калгандары эми түшө турган үйлөрбү? Эми түшө турган анан Пактабат айылына алып өтүп кетет ушул жерден. Эми түшө турган үйлөр үчүн курулган долбоор дейм. Ошон үчүн курулган бул. Онда баягы эжелер баягы бизге суу жетпей атат, биз 5 миңден акча бердик эле деген эжелер каяктан келген эжелер болор? Ар жерде үйлөрү селди алып кеткен, башка жерден аныгын айта турган болсоң, ошо 4 эски үйдөн алынган, сатылган, калган 7 азыр келип жашап аткандар, ар жерден келип, Россияда жүрүп, оякта жүрүп, буякта жүрүп. Баягы 10 үйдүн хозяйкалары болар. Бузулуп кеткен жерге келишип отурукташып, бурун мына телевизион комплектин эски үйдүн орду булар. Эми баягы 5 ошолор айткан 5 миң жөнүндө дагы маалымат бере кетсеңиз, ал кимге берилген 5 миң, эмне үчүн берилген? Bu yerde o akçanı men mындай деп түшүндүрөлү, onu түшүндүрө албай калдык да элге. Bu акча бартыр банкка түшүш керек. Банкка түшкөндөн кийин акча келтирип мага иштетилет. Себеби бузулган насоска, проводага, башка нерселерге, суу светке, соцфондко, налеке кете турган акчалар алар. Элдин акчасы чогулткан нерсе. Светке төлөшүм керек, соцфондко төлөшүм керек, налегин төлөшүм керек. Мен айлыгым ушу элдин үстүндө. Мен азыр elden çoğulsam aylık olur. Elden çoğulsam bana aylık yok. Elden çoğulsam süvetke, Hazır sizdeki kalktı, taza su men kamsız kızmatı. Eldik kızmat da bu. Eldik kızmat. Men köçe aparıp koyganı uyga alып берип ишти, өздөрүнүн милдети алардын. Өзүнүн милдети. Менин милдетим эмес. Мен апарып коюп көчөнүн бою эшигин коргондун алдына апарасыз. Коргондун алдына. Сууну апарып бересиз. Анан кийин олар мага арыз жазыш керек. Арыз боюнча мен олардын үйүнө камсыз кылышым керек да. Алардын арызы боюнча. Булар арыз жазбастан өздөрүнчө adı toplankılı o şey 5 mindən berdi. Bana 5 mindən görgən yoxmu? Başqasından görgən yoxmu? Al yerde aytganda bu nerede? Samat 600 metr şılangana berişdi. Aylık metin. Bar joqda berişdi. Jardam berip uşu elge jardamda uşu balaga. Uşu balaga rahmat. Uşu azыр uşu өздөрүнүн iç nerse ketken yok bulardan. Толку олар требует etip атат, мага суу чыгарып бергиле.
Bana 5000 diyen bergen yok. Kimge berdi traktörge. Büt özüz jasap özüz onaq otaz bundan. Ошол Асафа фондунан айыл өкмөттөн Ayıl hükümet jardamı da. жардамы. Elden düşkün yok abi. Эл жөн эле анда домат эле кылышып Домат атат. эле 5000 деп, бербей эле 5000 бердик Bular деп. 3 yıldan beri akça төлөйт мага. Мына мойнума койсун азыр. Мен ошо прямо азыр айтып аткан жерим. Айсын ошо бизден алды акча, бизден ал суу чыгарбай атат десе, майлы мен жооп берем. Мага ар жазсын, башка кылсын. Анан кийин ошо боюнча мен иш жүргүзөм бу жерде. Ал акча мамлекеттин унасына түшөт. Ага олордон алган акчаны светине, сотмон ремонтуна. Азыр 90 миңге 2 насосту ремонт кылып берди ушу Жалалажы. Рахмат. Чөнтөгүнөн. Мамлекеттен эмес, одан эмес, бардыгынан азыр. Бири 32 киловаттык, бири 20 киловаттык. Азыр менде жаңараон айылында 3 2 насос запас турат. Түшүнүктүү. Рахмат. Майли аба, ол немеге эми кайтабыз. Ошо элге мүмкүнчүлүк болсо өздөрүнөн деле эгер ошол адамдарды таап калсам сураганга аракет кылам. Эми бул мына долбоорду, мына Долбоор ишерге чейин. Долбоорго кайтайлы. Бул өзү качан башталды эле, качан бүтүп, элге качан суу берилиш керек эле? Азыр сиздин айтымыңыз боюнча ол салына элек үйлөргө курулуп аткан долбоор экен. Бунун срогу канча? Качан бүтүш керек болчу бул? Же азыр срогу бүткөнбү же бүтө элекпи? Үйлөргө азыр берип атат жерде. Үйлөргө суу берип атат ушу. Берип атабыз энди бүтү. Буну энди бу ишерге чейин буягы тендерге айыл өкмөт кылыш керек да, буягына уттук. Куда каласа ошо азыр коюп шлангаларды элге берет. Азыр бул бүт элек ошондо жүрүп аткан баягы жараян жүрүп аткан учур да, туурабы? Же жараян жүрүп баягы курулуп бүткөн учурбу? Энди жүрүп атат. Жүрүп атат. Бүт элек бунун срогу, а? Мөөнөтү бүт элек. Буну бүтүрүшү мунага анан кийин ишерге чейин кылып берет да алардын. Жок, бияка чыккан немеси бүткөн, элге жеткирип бериш фазасы бүт элек. Бүт элек о жерде. Ол срок бүт элек. Олар бүтүрдү. Куда каласа. Олордон эч бир мынакей мынерден пул саат этсе, олордун мына суу кете берет. Олар мынакей чыгып атат суу. Ошол мына немелер дагы баягы Мына загрузкаларды ошол жерде айтканы мынерден кечеги алиги жаш баланы сийдиги деп алиги айтып мынага мынерде загрузкада бекитилет, адамдар туура түшүнүш керек. Мына загрузканы мен көтөрсөм, чүрсөм, ошол жерден суу көбөйөт, азаят. бу элге кетет. Элге кетет, азыр кетип атат мынакей. Элге кетип атат. Мына көтөрсөм, суу көбөй берет мына жерде мына. Мына суу кетип азыр менен көтөрөм, мынакей. Суу көтөргөн сайын мына жерде көтөрүп кетет. Канча суу кетсе кете берет. Бу жерден ограничениясы жок да. Толук олар экенем кылыш керек да, ичип аткан сууну о жерден. Азыр 10 үйгө кетип атат. Кетип атат. Азыр барып көрөбүз, Куда каласа. Барып көрөлү onu дагы. Ушул жерге чейин экен, акыркы жер, а? Акыркы жерге чейин. Анан өздөрүнүн үйлөрүнө чейин уруксат бердик. Акча төлөп туруп, мындайдан турба менен алып кирип кетишет. Ар бир үйгө 15тикте. Себеби өздөрү сагласия болуп атат. Алар өздөрү улап, өздөрү каражатын өздөрү кылып алып кирип кетсе болот. Өздөрү акчасын төлөп, өздөрү онаглап расход. Биз мына жерге чейин ошо берилген айыл өкмөт менен ошо берген жерге чап келип 3 точканы койдук. Демек, бул жанакы сырналардан келген суу акырында ушул жерге келиптир. Мындан буягынан бияк көрсөтсөң, мында казылып турат. Бул уже чыгып атат, да, бул жактан суу. Ошол жерден келген суу мынантип уже келип, мына үйлөрдүн алдынан чыгып атат. Эми буну коргонду ичине чейин алып кирип кетүү үчүн булар өздөрү жанынан чыгымын өздөрү көтөрүп, мынантип труба көмөбү, шланги көмөбү, бияк көрсөтсөң, мында азыр казып даярдап коюшуптур, бир аз жерди казып. Ушундай рухсат берип, эл өзү үйүнө чейин алып кирип алса болот экен. Бирок бул кожолукка ошо кирет өзү бу жерден азыр. Азыр менин түшүнүшүм боюнча мына 17 кожолукка бул айыл өкмөтүнүн иши болду эми, а? Айыл өкмөттүн иши. Бул Асафанын тиешеси жок. Баягы немеден бери, стернадан бери айыл өкмөтү тартып берди. Тартып берди. Мына эшиктин алдына келген нерсени үйдүн ичине алып кирип алыш бул үй ээлеринин өздөрүнүн иштери. Ошолор менен курулат да булар өздөрү төлөйт. Ошо акча боюнча ремонтуна башка нерселерге бүт ушудан колдонулат да. Насоска, бузулган жерлерге, жолдогу крандарга баардык ошо акчадан түшкөн нерсени светке, соцфондко, наликке баардык нерселерге ошо элден түшкөн акчаны иштетет. Бу элдин манасы боюнча. Бу элден чогулбаган нерселерди ошо колдоно турган айлык, бу рабочиларды баардык ошол жерде камсыз кылабыз ошо элден түшкөн акчалар менен. Эң главный бу жерде мамлекетке налог менен соцфонд, свет, үчөө. Калган баардык ушулардан алып туруп ошо акчаларды элден түшкөн акчага төлөп ошо ремонтуна кеткен бузулган жерлерге ошо акчалардан элден түшкөн элдигин алып өзүнө иштетебиз.
ушул жердин жашоочулары бул баягы арызданген биримитилер ошо. Арызданған. Жақсы болды ушул жерлердин чыкканы. Эме сурайлы. Турган ошо алсыланга берген. Assalamu alaykum. Sağlıksızlar. Assalamualaikum dostlar. Dostlar. Sağ olun. Dostlar. Dostlar özür. Ne işi bolup atasızlar? Biz mына su boyunca tartып жүрдүк эле. Mo таза суу келген турбай эшигиңиздердин алдына. Ушул жерлерде жашайсыздарбы? Ушул боюнча өткөндө элдин наразычылыгын бир блогер балдар чыгарышкан болчу YouTube'га. Ошол боюнча кандай сөздөрдү айта аласыздар ушул жергиликтүү эл катары? Чындыгында ушунчалык баягы силердин наразычылык болдубу? Кимдир бирөөлөр силердин акчаңыздарды алып суу тартып бербей неме кылдыбы? Жок, андай сөз жок. Бизде мына суу келип калды, Кудайга шүгүр 3 күндөн бери суу чыгып атат. Просто мына жерлер казылып, шлангилер таштагандан кийин жарымы келип келбей, просто туруп калды. Анан биз баягыдагы аялдар шашып кетебиз го, чыгып бизге суу келбей атат деп, ошо чыккан жери силе болуп калды. Анан ал жерде дагы башка айылдын тургундарынын видеолорун дагы кошуп, башкача кылып чыгарып жүрүптүр да. Канча күн казылып жатып калды ушул? Көп жаттыбы? Канча күн болду? Шланги келбей калды да, бөлүнүп келген үчүн тегиз неме болбой калды. Ошол 10-15 күн үчүн эле анан ошондой ызчуу салдыңыздарбы? Жок, 10-15 күндөн көбүрөөк болуп калды. Анан азыр эми суу келди, жакшы. Анан азыр бир сөз болуп атыптыр, эми акча чогултуп берди, акча чогултуп бергенибиз жок. Качан гана суу келип, үйүңөр киргизгенде гана ошо өзүнүн бир немеси бар экен, услугалар бар экен. Ошолорду төлөп анан үйүңөргө киргизип аласыңар деген сөз болгон. Анан акча топтоп берди, анан кийин акча алдык деген сөздөр бул жерде ондой сөз жок. Каяктан кошулуп калды билбейбиз. Жок, бирок ошол мен өзүм дагы көрдүм, ошол 5000 сомдон чогултуп бергенбиз. Биз общий эл мына майла 5000 чогултуп бергенибиз чын. Бул баягы эме казганга, экскаваторго, соляркага, бир нерсеге деп. Анан Самат жарынан жардам берди, анан Айыл өкмөт жардам берди. Аблабака ошолор жардам беришип, бул каздырдык. Ошо 5000 сом баары бул. Эл ушу 15 түтүн 5000 чогултуп бергенбиз. Ондон ашыкча биз акча бере элекпиз. Трактордун акысы үчүн. Эми ал түшүнүктүү да. Элдин 60% элдин кошумча ошого гана анан кийин ошол жерде сөз болгон. Услугасын качан гана кран келгенден кийин үйүңөргө киргизе алганда ошо өзүнүн немелери бар экен, ошону жолдуктарын Өз чыгымын өзү көтөрөт. Өзүңүз чыгымы өзүңүз көтөрүп киргизе алабыз. Ким кааласа, мына 3 жерге чыгарып койду, ошол жерден иче беребиз. Түшүнүктүү, дагы сөз кошумчалаачулар барбы? Себеби мынаны көрүп Ушул немелер маселелер боюнча. Жакшы көрүш керек экен да. Эң биринчиден таза суу деп туруп, ушул жердегилер ушу айылдын тургундары да, мен Маалия комитетимен проект болуп, Ас-Сафа коомунан. Ошо эң башкысы головнойдон 110-дук турбаны алмаштырып берди. Ошо проекттин ичинде. Жаңы насос ап берди. Бияк ошо таза суу немесинин директору ушак Осмон ака. Ошактар менен анан келип, Руслан деген баланын үйүнүн алдында экинчи насос коюлуп, анан дөңгө шестерналар коюлуп, ошого суу тарта турган болгон. Ошо иш Ас-Сафа коомунун араптардын иши болгон. Милдети. Ошо милдетин полный булар толук аткарып бүттү, мына. Бүткөндөн кийин суу чыкты деп булар ачылышын кылды ошо жерге. Олорго жанагы видеодо бериш керек да. Видеодо лента кырпайзы болду. Олар себеби араптардын олар отчетун бериш керек да. Ошентип булар отчет берди, одон бия проект болуп, анан Айыл өкмөт каржылаш керек. Айылдын таза суусунча. Айыл өкмөт тендер кылып жарыялап, азыр эми бир 10 сом берсе да Айыл өкмөт 5 тендер бере албай деген. Туура. Акчаны мамлекет бере албай деген. Ошентип атып казылды бу жерлер. Ого чейин ушу спонсорлор чыгып казып берели деп, соляркасына деп булар өздөрү 5000 чогултуп бериптир. Ошонун аркасынан казылып калды тендерге чейин. Ошентип анан туруп калды да бул. Ал тендер өткүчө бар туруш керек экен да. Шлангга кеги чейин. Мыйзам ошону талап кылат азыр. Эми анан кийин ошентип тендери өтүп, жарыяланып, бир неме катышып утуп алыптыр. Азыр эми ошону көмүлүп, мына суулар чыгып, азыр ондой булар айтып атат, эч кимге акча берген жок. Өткөнкү интервьюда ар бири 5000ден берди деген экен да. Анан мына Осмон ака турат, өзү бул айтыптыр, суу келгенден кийин үйүңөргө ап киришти, өзүңөр анан каржылайсыңар. Ар ким ап кирсе. Ошо 4000 кете, 5000 кете через банк аркылуу төгүп, ар бир үйүнө ап кириш керек. Ошондой сөз болгон экен.
Эми ошо башында ошо интервью алганда мисалы үчүн олар келип эле же айыл башын чакырбай же бу якты чакырбай же айыл өкмөттө эч ким чакырбай эле бу жерден 5-6тасын чогултуп барып интервью алышкан да. Ооба. Ошентип эми аялдарга неме дейт эле, аялдар эле ошо тезирээк суу чыксын дейт да. Ошонун аркасында эч ошо сөздөр болгон да. Азыр эми мына суу келип ушу 3 жерден чыгарып коюптур. Азыр текшерсеңер ham болот, суу чыгып атат деген. Азыр мына акыркысын көрдүк. Эми ушул жерлерди булар алып кирсе, өздөрү ар бир үйгө алып кирип, бияк менен договор болот эми. Эменин таза суунун директору ушак. Ошо квитанция аркылуу канча төксө төгүп. Эми биздин максатыбыз бул жер өзү 20-25 жылдан бери сууга муктаж да. Ошо бир инвестор өзү булактан суу алып келгенде ушуларды деп туруп ошол жерден бир немесин берген. Точкасынчы суу чыгып атат булактан амчы. Ошодон пайдаланышат. Кичкене шоруракко, бирок мал салган эмеге ошодон пайдаланышат булар. Булар өзү 2 километрден суу ташат. Ташсачы. Кыйын маселе да. Эми нелерге жаңы чектер берилип атат. Ошонун эсебинен буларга дагы суу келди. Түшүнүктүү. Азыр бул жакта Осмон ага айтып кетти. Бул негизинен бул долбоор, жанакы өйдөдө турган сценалардан келген суу, бул суу долбоору. Бул ушул мына жерде азыр 17 үй пайдаланылып атат дейт. Бул 17 үйлөр үчүн эмес, келечекте биякта жаңы ген проектке киргизилген жаңы чектер берилип атат дейт. Ошол жактагы жаңы салынуучу үйлөр үчүн салынып аткан проект дейт да, бул туурабы? Эми негизи биз биринчи очередде ушул жерди эске алдык да, суу алып келебиз деп. Азыр 17 адамга керек. 17 керек деп үйгө керек. Аракет кылдык эле, эми оны анан кийин айыл өкмөт өзү аракет кылып, инвестор таап, ошо немени ошакка курайлы да, келечегин ойлошту да алар. Чоңойтуп. Азыр 110дук, главныйсы 110дук турбада келген, чоң турбада. Ошодон эле буларга азыр кичине турбадан түшүрдү. Кийин келечекте нарк көчөгө түшөт. Ошондо ушул жактагылар жаңы чектер ham камсыз болот. Жаңы бир айылды камсыздайт. Камсыз болот. Келечекте түшүчү айыл. Ген планы келген, чектер берилет, эми берилет, Кудай кааласа, жаңы чектерчи. Жакын арада берилет ушул нерсе. Эми негизи эле мындай экен да. Айылда ынтымак болсо анан иш жүрөт экен да. Бири-бирибизди чукуласак, ишибиз аркага тартыла берет. Эми кээ бирөөлөр келет экен дагы экөөбүздү кайраштырып коюп кете берет экен. Иш аркага тартылып атат да. Себеби арызданат экен, баш арыз түшөт экен, аны караганда убакыт кетет экен. Эми ошого келишип туруп ынтымак менен иш жүргүзсөк баардыгы эле биздин ham айыл өкмөттүн ham, мисалы менин ham Осмон акенин ham максаты ушу айылдагыларды суу менен камсыз кылыш да эми. Бу жерде бирөөнүн кызыкчылыгы жок, же жеп койду, ичип койду деген жер жок. Эми жакшы адамдардын ham кызматын билиш керек. Элдерде качан жакшы адамдын кадыры билинет. Жакшы адам кетип, ордуга жаман адам келгенде анан билишет. Биз кыргыздар ошондой да. Же бирөө өлүп кеткенден аркасынан герой деп немени беришет. Жакшы адам дейсиз. Эми ушунчалык аракет кылып, айыл өкмөт кылып атат, инвесторлор кылып атат, колдон келген ишкерлер жардам берип атат балдар. Ошолордун ham кызматын билишибиз керек. Эже жаңылбасам өткөндө ошол Ыдырыс Исаков алган интервьюда сиз дагы сүйлөдүңүз окшойт эле. Аябай эле чоң бир көйгөй кылып, баягы наразычылык ойлорду билдирдиңиз эле. Азыр бул жерде эми баягы айылдын комитет жетекчиси сиздердин оюңуздарга азыр дээрлик каршы ойлорду айтты, унчукпай турасыз да. Эме каршылыктарыңыз жокпу? Кандай комментарийлейт ошол окуяны? Жок, каршылыгыбыз жок. Биз унчалык сүйлөгөн жокпуз биз. Просто суу эртерээк келсе деген ойдо сүйлөдүк. Анан биз баягы бир 5000 сомдон акча чогултуп бере деген жерибиз жок. Биз өзүбүз дагы угуп, өзүбүз кайран калдык. Биз бул сөздү каяктан эме кылып койдук экен деп. Көп эле биз сүйлөгөн сөздөрдү үзүп салып, кесип салыптыр. Анан биз мындайды бирөөнү жамандабадык, жаман деп сүйлөгөн жокпуз, акча чогултуп деген жокпуз. 5000 сомдон услуга 5000 сом дебеди. Ар бир үйгө киргенде сүйлөшүп туруп, услуга канча сом болсо, ошончо услуганы үйгө киргизгенде төлөсөң банк аркылуу деди. Бирок мынча сомду бересиңер деген жок. Биз 5000 сом акча чогултуп, өзүбүздүн кабылаганга өзүбүз мынакей берди халас. Ушул жерде 17 5000 сом акча берди халас. 5000 сомдон ар бирибиз чогулткан жерибиз жок. Бул каяктан кошуп, каяктан неме кылды? Демек сиздер айткан сөздөрдү бурмалап, ошол бир башка маанини чыгарганга, маалыматты бурмалап жеткирген десек болот да. Ооба, биз онча дарежеде биз бирөөнү жамандабадык. Просто биз ойлодук да сууну тезирээк келип калса деген ойдо сүйлөп, биз мынчалык дарежеге болуп кетишин билбеппиз да биз.
Азыр биз ошол жана жогоруда айтылган суунун башаты болгон жердин астынан сууну соруп алуучу станциянын алдында турабыз. Ооба, айтып берсеңиз, азыр эми могу камера жаңганганча аябай көп маалымат берди. Бул жер демек Союз маалында курулган өз башында. 69-жылы курулган бу. Бу курулгандан кийин ошодан бери иштебестен жаткандан кийин 11-жылы аракет кылып Жалалдын жардамы менен ушу жүргүздүк. Жалалды ушу иштеп араптардын унасы менен тендерге өткөзүп 1 километр жерди зымдарын, кабелдерди, трансформаторду, насосту, гүлбана 70 метр чукурлукта тазалады 400 миңге. Тазалап чукурду. 28 метрден чыгат. Bir насос 60'lık 22 kilovat saatine 60 onadan sekunda 60 litreden aydet. Насос 28 metreden çıkat bir yerden. Saatine mi? Saatine 600. Sekundasını 60 ona aldı aşağı. Her bir onasına. Насос almıştırdı, işlen gaz almıştırdı. Bir yerde ketkenden giyin. Bardı yerde oyup 80 santimetreden köyle bardı. Balda dömgeçeyin o aparıp koydu o şu. Aparıp o sergeçeyin. Бул жерде чоң суу кампа бар. Союз маалында курулган. Жарылып кеткен, ал иштебейт. Ал иштебей калган бирок. Вообще иштебейт. Элге таза суу барбайт болчу. Барбайт болчу да ал жерде ошо. Буну демек реконструкциялады. Реконструкция прямо айдап туруп, азыр ошол жерден айдап элге. Ол кандай кылып реконструкция болгон? Немен жасалган? Прямой кылып туруп айдап туруп, кыркып таштап туруп. Азыр бул жерде демек мына зымдарды, сталбада, чайнектерди баары бир, она чайнек 140 сомдон мына. 40 та кеткен буну. Зым 28 сомдон метри. 1 километрге 4 линия кеткен. Трансформаторга чейин. Азыр мындан 28 метр ылдыйда насос турат. Ооба, насос турат. Тазада азыр коюлган, она да кетип атат. 110-дукта. 110-дукта суу кетип атат. Ошо араптар кып бергенде. Мына өзү 69-жылы коюлган. Бул 69-жылы коюлган эски куур. Түшүнүктүү. Бул жака жаңы шиттер коюлуптур, а? Var diye başa koyulgan mana shu. Yangi koyuldu. Так, компьютерный. 39 нени көрсөтүп атат бул датчик? Онаны көрсөтөт, төктү. Канча ватт алып аткан, төргө барганда өзү автоматик таша берет. Анан ашта баргандан кийин ошо ташта берет мына өзү. Компьютерный өзү мына жерде көрсөтүлүп атат, баардык нерсе өзү. Түшүнүктүү. Азыр ушуну алмаштырып, бүт проводолорду, бүт кабелдерди 70 metrege düşken kabellerdi almaçtırdı karamına ketken yerselerdi. Büt almaçtırıp canından şitlerdi. Almaçtırıp şu esevinin Araplardı kılan unası su koşardı. Bul sudan emi kança üy, kança ayıl taza su içip atat azır uşul nasostan? 177 üy. 177 kocalık su içip atat. 70'te üyge girgenden. Kağanı köçeden içet. 70'i üyüne girgizip verilgen, kalganı köçü eşik dağında var. Üyüne girgizgenler 200'den telet. Patent. Aynen o şeyden barganda. Köçeden içken 15'ten. Ali biz toktamga oşo toktam eldin toktam boyunca eldin seçim boyunca bular oşo toktamga kol koyuşkan üyge girgizgen 200'den köçeden içken 15'ten depti toktam çıkarıp bergen eldin toktam boyunca iştel otatады men işlet otam. Bu yerden işletken algan akçalar svetini, sospontka, naligina, remontka buzulup kalsa büt uşu eldin üstünün işlet otkan nerse bu. İşte bargan uşu töktü. Bir ayına boljoldu kança bolot şu 10 saatten 8 min en barsa keçesi gündüzüne bola turganda bir 10 gün 15 gün ayda tursan emese 6 min 5 min. Azır endi ay sayın elektrik energiyası azır 10 uyga koşulganda azır bir 17 uyga 3 saat koşulsa 11 saat bola turganmasa azır uşu 300-400'den gününe 400-500'den işlep kalat azır. Menin çememde azır uşu 3-4 günden beri жаңы koşuldu ошо 10 uylar. Ошо işletkende ошо eseptep görüp turup eseptep çıkartır ошо karap tarip tüzözden de. Mınançadan çıkıdat, mınança tölesinger uşu. Demek hazır bul kurmen ketip atkanda bayakı döngdögü 50 tonnalık sisternaga uşul жерден bölünüp çıkıp ol jaka da çıkar. O yerden 3'e çık var, o yerden nasos var. Al жерге da nasos koyulgan. 12'lik nasos var. Qoşumça 12'lik nasos men janakı 50 tonnalık bochkaga çıkar. Bochkaga çıkat, o yerden 3'e çık var, onu görsetip o жерге balans berdirip tur ошо. 11-жылы башталды дедиңиз би буну реконструкция кылып кайра иштетип баштаганы баягы Асафа фонду 11-жылдан баштап 20
Bu yıl ele bu onagan. Былтыр эле. Былтыр ele onaganda ошо февралда onagıldı, бүтүрдүк. Ошо жерге чейин апарып бүтүрүп берди. Bu yıl endi paganın айлыгы ошо 10 үйгө кетип аткан жерди кече жакында onagıldık да ошо. Сыр болбосо ушул мына элди таза суу менен камсыз кылуу ушул Жаңы Арабан айылын. Жаңы Арабанга барат да отура. Мындай каржы жагы жалпысынан канча болду? Маалымат бере аласызбы мындай сыр болбосо? Ошол Астафа фонду канча акча бөлүп берди? Onu точно биле элем, эзи 2 миллиондук проекти болгон да өзү. Долбоордун баасы 2 миллиондук. Точно эле ошо болгон, ошонун 180 миллион миңи иштелип ona болгон да. Бардык апарып туруп жерге бүтүргөн нерсе. 1 миллион 800 миң. 1 миллион 800 миң. Калгандарын азыр шланга берип атат, башка нерсени берип атат. Бочка берди. 150 миң, 2 бочка 300 миңге келген бочка ошо. Ошону каржылап, ошону алып келип коюп берип атат. Азыр ошо бүттү. Бочкалар бар жок, азыр суу чыгып атат Кудайга шүгүр. Ошо каржылап, ошо жерге жетип точкага чейин апарды. Демек, бул ошол фонд 2 миллион акча бөлгөн болсо, сиздин эсебиңизде 2 миллиондун бардыгы ушул иштелди. Кудай калса, бочкаларды алып келди, таза бочкаларды бар жакта кылып, ошо шланган жаткызды, нарага бардыгы. Фундаменттер куюлду, көтөрүлдү о жерде. Жумуштар көп нерселер болду о жерде, ручной. Сизге чоң рахмат, ушунчалык убактыңызды бөлүп, кымбаттуу убактыңыз биз менен жүрүп, мындай маалыматты элге жеткирүүдө бизге салым кошуп, мындай жардам бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Ушундай келип ушунча элге көрсөтөбүз, элге беребиз дегениңерге Алла разы болсун. Силерге рахмат, ушу баланын адынын иштеп аткан Жалал адынын ишин баалап келгениңер үчүн, эл туура түшүнүп, туура жыйынтый чыгарышына мен элден, ушу Жаңы Арабан элинен суранам ушу. Жаңы Арабан айылындагы суу долбоорун тартып жүрүп, дагы бир жакшынакай фаптын курулуп жатканына күбө болдум. Бул жерде имараттын курулушу азыр абдан кызуу жүрүп жатыптыр. Муну дагы ошол биз сөз кылып жаткан Астафа борбору же болбосо Алянаров айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбаев Жалалдын ажекебиздин демилгеси менен салынып жаткан кез экен. Негизинен бул көрсөтүү мен үчүн 3 күн катарынан тартууга туура келди. Анткени мен өзүм арабандык болсом дагы Астафа борбору тарабынан жасалган арабандагы бардык иштерди толук билчү эмес экенмин. Мен ойлочумун билем деп, бирок мен билбеген дагы көбү бар экен. Балким бул тарткандарымдын бардыгы жанагы кураштырып келгенде убакыт ичине батпай калаттыр. Бирок негизгилерин көрөсүздөр деп ойлойм. Демек көргөндөн кийин калыс бааңыздарды өзүңүздөр бересиздер. Бул жерде ким күнөөлүү да, ким ак экенин сиздер таразалап тактап бересиздер деген ойдомун. Менин атым Асамидин Мухитдинов. Мен эч кандай кабарчы же болбосо блогер эмесмин. Мен жөн гана ушул Арабан районунун тургуну болом.